Созақ районуна караштуу Ленин айыл өкмөтүндөгү бул вино завод СССР убагында алдыңкы заводдордун бири болуп, бир топ жарандарды жумуш менен камсыз кылып, мамлекетке ополтодой пайдасы тийип турган. Бирок азыркы учурда бул жай кейиштүү абалга кептелген. Сиргелеп стерна болчу жаңылаң 20 тонналык. СССР таркаган учурда бул жайлар жеке менчикке сатылып, алардагы заводду бир четинен сатып, азыркы кезде жери эле калган. Буга айыл тургундары нааразы пикирин билдирип, мамлекетке өткөрүү керек деген ойлорун ортого салып чогулушкан. Жердин жалпы аянты 10 гектардын айланасында. Завод совсем элден жүзүмдү алышты токтотту. Анан кийин жүзүмдү менчикке бөлүп алганбыз. Анан жүзүмдү тапшыра турган жер калбай 2 жылдан кийин 1-2 жылдын ичинде жүзүмдөрүбүздүн баарын буздук. Булар немени жүзүмдү алышпады. Ага чейин өздөрү ичиндеги винолордун баарын ада кылып, ушу бир 6-7 жыл жашады да. Ошондон бери акыбалыбыз ушул. Биздин эл ушу Ленин айыл өкмөтүнүн эли бир болт же гайка албады. Не только ал, завод же, бир трактор же, прицеп. Бир болт ала албады. Бардыгын ушу айыл кыргыз айыл көмөк чарбасы деп коет экен, Узакбаев жетектеген Бишкекте турган. Вот ошолор ушу жерди 701 бала миң сомго эле сатып алган ошол жылдары. Канчалаган бочкалар бар эле, 25, 10 тонналык, 50 тонналык бочкалар бар жердин үстүндө. 1500 деп атышат. А жердин астында дагы бир 300 бочка бар эле. Винолору топ толо боюнча, спирти бар. Барын алды алар. Бардыгын алды. Ал ошо 700 миңин бир эле бочка вино менен кутулуп алды. Калганын бүт сатып, же өздөрүнө бир этажда үй курбады мына айылдагылары. Ал эми бул имараттар болсо заводдун администрациясы жана ашканасы болгон. Бул дагы жеке адамдарга сатылып, учурда кароосуз калган. Биздин Октябрь жүзүмчүлүк совхоз комбинаты малында, союздун малында совхозубуз миллионер совхоз болгон. Бул жерде аябай эң сонун столовойбуз болгон. 50 сотиктен ашык аянты менен эң жакшы столовойбуз бар болгон. Муну сатышкан жеңичинен сүйлөшүп, андан кийин дагы бир сода борбору курула турган 1 гектарга жакын жери бар. Алдыны сатылган жеңичинде сүйлөшүлүп, мына жакын жерде мына поликлиникабыздын артында союз малында ошо Октябрь жүзүмчүлүк совхоз комбинатынын конторасы болгон. Буну азыр сатууга клиент издеп атат деген сөздөр жүрүп атат. Айыл өкмөтүбүздүн өзүбүздүн конторабызда булардын балансында экен. Өз кезинде бул жайлар заводдун уна токтотуучу жайы болуп, мында 1000ге жакын техникалар турган. Бирок алардын азыркы учурда бири да калбай, жерлер жеке менчикке сатылып кеткен. Бу жерде миңдеген техника бар эле да. Ушунун баары жок болду. Директор алмашты, акыры ушу акционерди коомго өткөндөн кийин ошо жок болуп кетти. Биз өзүбүз билбей калдык, каяка кетип калган. Подпольно эле сатылып кетти баары. Ошо менен развал болду. Биздин акционерди коом дагы жок болду. Октябрьский совхоз комбинат дагы жок болду. Ошо менен колду үздүк баары. Бул жай Ленин айыл өкмөтүнө караштуу Орто Сай айылында жайгашкан. Бул дагы жеке адамдарга сатылып кеткен. Ал эми айыл тургундары болсо, жер мамлекетке өткөн болсо, эс алуу багын куруу керек дешет. Эгерде ушул элге кызмат кылып турганда, элдин көп немесине иш-чараларын аткарса болмок да, бул жерде дыйкандар көп жардамы тиймек да. Мисалы, бул азыр 1 гектарга жакын жер да, ээлеп турат. Бир эле адам колдонуп турат. Бунун дагы ошол кандай түрдө өтүп кетти, кандай сатылып кеткенин билбей калдык да, бул дагычы. Ленин айыл өкмөтүнө караштуу Жыгач Коргон айылындагы бул жай убагында мал ферма болгон. Бирок бул жерлер дагы жеке адамдарга өтүп турак жай салуу үчүн сатылып кеткен. Мындан улам айыл өкмөттүн тургундары ушул жайларды мамлекеттин карамагына өткөрүү керектигин айтып, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылышты. Сүт товар фермасы болгон, территориясын азыр точно билбейт экенмин, где-то бир 10 гектарга жакындап калат территориясы. Может, андан да ашып калабы. Азыр эми ушуну союз бузулгандан кийин ошол Базаркан эже деп айтышат, Узакбаевдер деп айтышат. Иши кылып ошол акционердин
коом түзүлгөн, түзүм шарап деп. Ошол акционердик коомдун менчигине кирип калып, кийин сатышкан муну. Жеңичинен ушундай сүйлөшүүлөр менен өзүнө караштуу адамдар, мамилеси болгон адамдарга жеңичинен ушуларды саткан. Президентибиз Садыр Нуркожоевич, министрлер кабинетинин орун басары Камчыбек Кыдыршаевич ушундай мыйзамсыз байыган адамдарды мыйзамсыз баюу деген статья менен канчалаган жерлерди алып атат, завод фабрикаларды алып атат. Ушундай нерселердин баардыгын өзү көзөмөлгө алып туруп, ушул биздин Жүзүм Шарап акционер коомунда жакшылап текшерип, ушул жерде мыйзамсыз нерселер орун алганын көрүп туруп, ушул калган жердин баардыгын мамлекеттин эсебине улукташтырып туруп алсак деген ойдо элдин баарыбыз топтолуп турабыз да. Жерлерди сатып алган жарандарды табуу мүмкүн болбоду. Эгерде пикирлерин билдирүүнү каалагандар болсо, Регион телеканалы микрофон сунууга даяр экендигин билдиребиз. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.